Andemesi balдар sizler üçün жаңы Союз мультфильм Қозғарын жана кичи үй. Bunun бардығы тең илгери Советтер Союзунда жазылған мультиктердин бири. Андемесе ушул эки жөнүндө айта кетсек. Илгери өткөн заманда бир калың токойдун ичинде кумурскалардын уйугунан өзүнчө бөлүнүп кеткен бир кумурска жанталашып үй салып жүргөн кез экен. Айлананын баары жапжашыл болуп, гүлдөр өсүп, бак жарактын баары өсүп турган кез экен. Баягы кумурска кетип баратса, алдынан бир чегиртке секирип келип, "Ай дос, шашылсаңчы?" десе. "Ай мен каяка шашылмак элем? Ай жетишем. Тет якты карап калсаң, тет якты карап койсоң, анан ошондо сен көрөсүң эмнеге" деп жанталашып бир бактын үстүнө бир чыбык чөптүн үстүнө чыга калып караса, эшикте жамгыр, шамал, булут капкара, чаалгандар чартылдап бир заматтын ичинде ар кайсы тараптан тамчылары тамып, тамчылары көбөйгөндөн көбөйүп кетипкенде байкуш кумурска чуркап барып бир жалбыракты таап алдына кирип кетсе, аны шамал айдап учуруп кетти. Байкуш баягы кумурска жан таттуу эмеспи? Жанталашып караса, кичинекей козунун карынынын турганын көрүп ошонун алдына кире кетти. Бир кезде эле караса, жамгыр катуулагандан катуулап, шамал катуулагандан катылып, баягы жерге, суу толуп калган жерге көпөлөк былч этип, канаттары менен түштү. Канатын баардыгы суу болуп, эми уча албастыгына көзүндө жетип, Кумурска, мени козгардын астына киргиз. "Мен сени каяка киргизем? Мен козгарын кичинекей эле туруп, экөөсү каягын кара көрдүм, мага деле чумурт тийип атат. Ой, мен суу. Мейли эптеп батарбыз, кысылсак да баталы эми. Мейли кел анда кел" деп ошол маалда ар кайсы жакта чычкан суудан сууга сүзүп таштын үстүнө чыкса, ар жакта экөө ырдап атат дейт. "Чагылгандар өтө берсин, бизге бул жерде жакшы, биздин үйүбүз бар, биз суу болбойбуз, биздин үйүбүз бар, биз суу болбойбуз" десе, баягы чычкан муну уга калып, акырын суудан чабак уруп, суудан сүзүп өтүп, ары жакка барып караса, Чычкан, мен чычкан, козгардын алдына киргизгилечи. Мен аябай суу болдум. "Сен каяка киресиң? Биз өзүбүз араң батып отурсак, сен каяка ускап атасың? Бизде орун жок" десе. Орун жок. Эми мен чыгып киргизе бергилечи. "Мейли анда киргиле, мейли анда киргиниң" деп үчөө аны киргизип карагалса, ошо маалда асмандан чагылган да шартылдап, бир байкуш чымчык бактан бакка өсүп турганда, "Чагылгандар өтө берсин, биз бул жерде ий жакшы, биздин үйүбүз бар, биз суу болбойбуз, биздин үйүбүз бар, биз суу болбойбуз, деп ырдап аткан кезде, баягы чымчык угуп калып, ар жактан бирок мөндүр жаай баштайт. Баягы канаты үшүп турган чымчыктын башына улам бир мөндүр тапырап тийгенде, канаттары ооруп, баштары ооруп, бир калкалар жерге таппай келип, "Чик. Бул ким?" Бул мен таранчы. Мени козгардын алдына киргизгилечи. "Ой, сени биз каяка батырабыз? Биз батпайсың да сен." Менин канатымды мөндүр уруп салды. Өзүм тоңуп калдым. Кое бергилечи. десе. Орун жок. "Эми сенин эй ата, эмне кылабыз? Эми кандай кылабыз? Эми Кое бергилечи, мен болбой калдым. Эптеп батышалычы, эми киргизгилечи, үшүп кеттим. мейли анда кирчи, ары жагына тура бер" деп ошентип анан баягы чымчыкты дагы киргизип алат экен. Ошол заматта баягы шамал катуулап, ар жакты карасак, жанталашып бир коенек түлкүдөн качып келатат дейт. Коенек жанталашып жанына келип, Ким бар? Мени сактагылачы.
таап эткен. Ой, биз сени каяка батырабыз? Сенин көлөмүңдү кара, бул козу карныбыз кичинекей эле. Эми батыраак киргизгилечи мени, деген азыр артында жетип калат болгулачы деп ыйласа, ар жактан шимшилеп түлкү келатат дейт. Анда баягы кумурска бир аз ойлоно калып, анда силер бул жерде коен эке орун таба албайт, биздин бирөөбүз бияктан чыгышыбыз болгулачы, мени түлкү жеп салат болгулачы деп түлкү байкуш абай коен байкуш ыйлайт. Ошондо баягы кана кимибиз чыгат дегенде, Анда мен чыгып көрөйүн, мен чыгам. Жок, мен чыгам. Ма түлкү Бормор мен атат. коенго бормор деп. көпөлөктөр чыгат. Анан ар жактан баягы чыдай ууп турган чымчыкта чыга калып, мен чыгам. Мени кой бергиле. Мен деген тегерек эме кылам. Коенго ордун берем десе, кой сени да тебелеп салат, сенин оозу менен жутуп салат. Кой бергилечи, мени түлкү жеп атат деп чуркап чыгып, кана коен кир козгарынын астында. Түлкүнү мен өзүм тосуп алам деп баягы баатыр түлкүгө астына чыгат экен. Кумурска, коен өтпөдү? Жок, бул жерде эч кандай коен өткөн жок. Мен андай деп ойлобойм. Ушул жерде жашындыбы? Эй, түлкү, кандай келсең ошол жолу менен кете берсеңчи десе, түлкү, бул жерде бирөө бар. Ой, кандай жүрөк. Ой, бул жерде жашынып турат. Дене куйругу көрүнүп турат. Бул жерде эч ким жок. Мен сени азыр жеп салам. Эй, түлкү, бери келчи. Сен кандай келсең, ошондой кел. Кабыргаңды кайыштырып, сындырып салам. Эй, жуарымбек, тырмактай болуп алып, сен магаш, мен сени азыр бир тиштеп өлтүрөм. Мен сени бир тебелеп өлтүрөм десе, баягы түлкү секирип туруп, мурдунан чымчыган деп туруп, колу менен чаап эгенде, баягы кумурска чыдабай кайра секирип, мурдун тиштеген деп баягы түлкү жыгылып, ары оналактап, бери оналактап, ары чуркап, бери чуркап, бирок баягы кумурска такыр кое бербейт. Эч кандай. Анда кое берчи мени, кумурска. Мен эч кимге тийбейм дегенде, мейли анда сен бул жака жакын жолобойсуң, уктуңбу? Уктум. Бир кезде баягы түлкү куйругун кыпчыган бойдон, каңшылаган бойдон, ыйлаган бойдон кетет экен. Ошентип баягылар жаанда бүтөт, мөндүрдө бүтөт, жаркылдаган чагылган да бүтөт. Күн жай чайыттай ачылып, «Хей балдар, бери чыккыла, күн чыкты!» дегенде бардыгы, «Ой, чындап эле күн чыкты. Ой, кандай сонун!» деп көпөлөк чыгып учуп баштады. Айланып тегеренип, ар жакта болсо чымчык канаттары менен ары учуп, бери учуп, чычкан тим менен чимирилеп жүрөт. Канаты кылык ордуна кулагы менен, коен болсо өзүнчө эле бир дирижер. Кара, мен ушу ойлоп атам, тети козгарын мурун эле ушундай беле. Мен өзүм жалгыз батпай аттым беле. Азыр кырсык бардыгыбыз тең батып кеттик, я. Деп таң калып отурганда ар жактан бир бака, квак. Силер, козгарын деген. Эмне козгарын деген? Козгарын чоңоюп калган турбайбы? Козгарын чоң. Козгарын чоңоюп калыптыр. Козгарын чоңоюп кетиптир го. Вай, чоңойгон турбайбы биздин козгарын? Сага рахмат, ыраазыбыз сага, чоң рахмат десе, баягы козгарын тириле карып, «Эй, балдарым, мага рахмат айтпагыла. Биз бири-бириңерди силер рахмат дегиле. Чагылгандан силерди боорукер жүрөгүңөр сактады. Душмандан силердин достугуңар сактады. Ушундай.